Allahu akbar, Allahu akbar. İslam деген эмне? Карагыла. Эркектердин кийимдери башкача, аялдаркы буттарын толук жабыш керек. Мына ошол чыныгы өнүгүү. Чыныгы өнүгүү мына Куран менен сүннөт менен болот, урматтуу туугандар. Өнүгүү эки түрлүү. Өнүгүү ички өнүгүү жана сырткы өнүгүү мусулмандарда. Мусулмандын ички өнүгүүсү Аллаха келтирген чын ыйманы менен, карманган таухиди менен, Аллаха болгон коркусу менен, Аллаха болгон сүйүүсү менен, Аллаха болгон таваккали менен ички сүйүүсү мына ушул канчалык деңгээлде бийик болсо, канчалык деңгээлде жогору болгон болсо, мына ушул мусулмандын ички өнүгүүсү жогору болот. Ал эми сырткы өнүгүүсү анын кылган ибадаттары, өзүнүн көркөм адеп аклагы менен, бирөөгө кылган жакшылыгы менен, айткан сөзү менен жана башка жакшы Куран менен сүннөткө туура келген амалдары менен мусулман өнүгөт. Ал эми азыркы учурда бир кыздын жашынакай Аллах Тааланын акысы түшүнүп, ыйманга келип, намаз окуп, орозо кармап, Аллах Таала фарыз кылган хижапты таңынып, өзүнүн аврат жерин жапса, ошол нерсени караңгылыктан деп көргөн туугандарыбыз да жок эмес. Аллах Таала буйруган буйрукту ал өзү кеч аткарат. 20 жашында кийиши мүмкүн, 30 жашында кийиши мүмкүн хижапты, 40 жашында кийип намазын башташы мүмкүн. Бирок канча жашында башташ керек эле ал? Ал деген балаатка жеткенде хижап кийип намазды окуш керек эле, милдет эле. Бирок кечигип ошол нерсеге Аллахым мени кечирип койгун деп Аллаха тооба кылып, ошондой бир өкүнүп, кечиккенине өкүнүп ушундай хижап кийсе, бирөөлөр бактысыз дейт. Урматтуу туугандар, өнүгүү Куран менен сүннөт менен болот. Куран менен сүннөткө туура келген амал менен болот. Аллах Таала сүйгөн нерсе менен өнүгүү болот. Аллах Таала жек көргөн нерсе менен эч качан өнүгүү болбойт. Ыймансыздык менен өнүгүү болбойт. Ширик менен өнүгүү болбойт. Бидагат менен өнүгүү болбойт. Өзүңдүн Аллах Таала берген көркөм сулуу жериңди элдерге көрсөтүп, ар кимге ачып коюу бул өнүгүү эмес. Бул исламда өтө артка кетип аласыз бил, урматтуулар. Кантип сен өзүңдүн сулуу жериңди көчөдөгү ар кимге көрсөтөсүң? Аял адам өзүнүн эң сулуу жерин өзүнүн келечектеги балдарынын атасына көрсөтөт да. Туура нике менен болгон өзү жубайына көрсөтөт. Шариатта ушундай. Ал эми хижап кийгендерди бул деген артка кетти. Бул мусулмандардан айта турган сөз эмес. Бул исламдан кабарсыз, исламдан сабазсыз, же батыш тараптан өтө таасирленген мына ошондой адамдардын сөзү болушу мүмкүн. Бирок мусулмандар эгер ошондой нерсени билбесе, үйрөнүш керек. Ислам мынакей мондай экен. Мынакей биздин алдыңкы аталарыбыз деле, апаларыбыз деле элечектерди кийген. Элечек хижапты кийбей эле койгула, эгер хижап кыргыздардын кийими болсо. Анда элечек кийгиле, машалла. Элечек туура исламга туура келет. Аялдын барды авратын жабат. Кие аласыңарбы? Кие албайсыңар. Кие албагандан кийин, элечекти кие албагандан кийин эми жеңил кичине ошол исламга жакыныраак исламга туура келген ошол азыркы учурда хижаптардын түрлөрү бар. Мына ошолорду кийип атат да. Биздин апаларыбыз, аталарыбыз мусулман болгон. Аталарыбыз чапан кийип, башына селде такыялар кийип, мына ошентип мазлар кийип намаз окушкан. Апаларыбыз болсо элечек менен, чапандары менен масыларды кийип, мына ошол нерсенин башынан аяна чейин көрбөсө да аяк жагын көрүп калат да. Бирок азыр көпчүлүк адамдар ушундай бир туура эмес нерселерден таасирленип, ар кандай сөздөрдү айтканыбыз туура эмес. Аллах Тааланын Куранына, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерине сен өзүң амал кыла албайсыңбы? Ага каршы сүйлөгөндөн этият бол. Сен ушул сөзүң менен бүткүл ааламдын Раббысы Аллах Тааланын буйруктарына каршы чыгып атасың. Аллах Таала кааласа, сени бул дүйнөдө өтө бактысыз адам кылып корголуп коет да. Ошондуктан кимде ким туура эмес нерсе кылган болгон болсо, туура эмес нерсе айткан болгон болсо, Аллах Таалага тооба кылып, ал нерсени жууш керек.